Assalamu alaikum tuğanlar. Assotsiatsiya konsernin Barski Üniversitesi müçeleri. Bu 3. bölügü. Men prezident Assotsiatsiya konsernin Barski Üniversitesi'nin prezidenti Atarbek Halbek. Men 5 vaqt namaz okuyum. Sizlerge men kalp aytып alıp, sizlerge men жалган сүйлөп alıp, kantip Allah'ты karab сүйлөp okuyum namazımda. Европаға барышыбыз керек, визаға деп 60 көрсө, кейін мен көрсөм 60 евро экен виза. Ошо визаны акыры 3-чү барганыбызда 10 000 евроға жеткизди. Силердин членский взносторуңар өзүңөргө насип болсун. Биз убактылуу силердин членский взносторуңарды колдонуп, ошо инвестицияны тартып алайлы деген негизде ассоциация курдук. Бир жолу төктүк 50 000 Таластан Абдрахманова Касиет дегенге салгам. Мен берген акчамды ошол убактагы курс, азыркы убакта курс менен кайрып беришсин. Жок, ал Абыт Атарбеков дегенде эч ким көргөн эмес, билбейт аны. Ал Турцияда жүргөн киши. Жөн эле мындай голосун угабыз. Дордой плазада эмеси бар болчу, офиси бар болчу. Соглашениялардын баары бар. Гүлнарадан алып келип алгам, жүрөт үйдө. Ошентип атып меники 500 000 болгон. Күйөө балам экөөбүздүкү биригип. Эмеде жүрөт, Дубайда жүрөт, документ бүтүрүп атат, Карам Бүркүтүн айтат, Фатырас Ташрак били дейб айнайын, бүрбелерин айтат. Ал баратат, документ алып баратат деп сүрөттөрүн салат, кокуй, самолетко билет алыш керек. Келет, мынтет, ушунча жыл күтүп жүрө бердик, жылдын өткөнүн билбей калыптырбыз. Эми көзүбүз эми жетти айланып кетейин. Жана Искендер деген келип алганда айткан, Абытка 100 000 срочно керек болуп атат. Мен ошондо айттым, Искендер берчи мага телефонун. Дегенде биз менен эсептеп мен 350 000 төктүм. Балдарым Бишкектен там алам деп турган акчасына уурдап туруп төктүм да. Эми мына ошодон бери 8 жыл өтүп кетти. Бизнес кылып атат, окуй жүрүп атат деп аны деле көргөн жокпуз. Тегерек четиндеги немелерди айттым, классташтарды. Же болбосо дагы бир тууган уруктарыма да айттым эле, алар дагы киришти. Мен Сабирова Анипамын. 2019 жылы Таласка барып калып, ошол жерден жана Гүлнара деген менен бир жерден таанышып калып, анан кийин ал айтты, инвестиция келет. Абытбек Атарбеков укмуш акчап келген атат. Дегенден эми ал убакта бала чака жаш, үйү бар, үй жогу бар, анан ошону алып берсемби деген ой менен ошого киргем. Анан ал бир алды, бир жолу төктүк 50 000 Таластан Абдрахманова Касиет дегенге салгам. Андан кийин эле бул анан келген атат, мына эртең келет, мына бүрсүнү келет, дагы балаң ал, дагысын алдай берип келе беришти. Мен көбүнчөсүн үйдөн бердим. Үйүңүзгө чакырып? Үйүмө ошо вокзалдын жанында жашайм, Пажибек жолу, азыркы вокзалдын жанында мурунку. Анан Искендер дегени келе баштады. Абытка срочно акча керек болуп атыптыр, тигиреки документке бул документке деп бирөөлөрдөн да берип аттым. Өзүмдүкүн берип аттым, ошентип атып мен көп бердим. Канча жалпысынан? Жалпысынан меники 350 000 болгон. 350 000 болгон. Анан кийин дагы айтты, балдарыңызды кошуңуз деп Таластан күйөө балам уйларын сатып, койлорун сатып ал кирди. 25 000ден 50 000 берип тигиреки 100 000 доллар алчу элем деп. Кокуй келеген атат десе дагы берди, ал 75 000 берди. 150 000 долларга деп. Аны ошо менен ана келет, мына келет, жок болуп атып ушуга жеттик. Баш көтөрүлө бирдеке кылалы силе келатат дейт. Кой эми келатса алып калалы деген эле ой менен биз да жүрө бердик. Анан мына жалпы эл көтөрүлгөндө биз да көтөрүлүп, эми мага акчанын инвестициясынын деле кереги жок болду азыр. Мен берген акчамды ошол убактагы курс, азыркы убакта курс менен кайрып беришсин. Мен ошону требуйт этем. Мисалы ошондо сиз кимдер менен көп сүйлөшүп алып баргансыз? Искендер мененби? Абыт Атарбековде жок, ал Абыт Атарбеков дегенде эч ким көргөн эмес, билбейт аны. Ал Турцияда жүргөн киши. Жөн эле мындай голосун угабыз, иногда сүрөтүн көрөбүз. Эми аябай чыгып атат го сүрөтү. Ошо киши экен. Анан кийин биз көбүнчө Гүлнара дегенге менен эме кылдык. Мен иши Таластан Гүлнара менен таанышып келгем. Анан бияктан Искендер деген пайда болду. Сакалчан тип эле мондай вице-премьер тим эле эме деп ал келе баштады. Кошунамдан да алып бердим 100 000 деп эметип, Абытка керек болуп атат дегенден. Мен иши кылып Гүлнара эмеге Касиет деген барды, ошондо айтышты. Касиеттин үйүн эмеге кредитке коюп, кредит төлөй албай атат дегенде келет,
мен 30 000 берем, бир соглашение жазып берип кетет. 25 000 берем, бир соглашение жазып берип кетет. Искендер келет, ага берем, ал бир соглашение жазып кетет. Балдарын баарына жаздырдым. Болгон балдарын баарына Абдрахманова анан эмне деп туруп. Ошо менен Искендерди болсо 21-жылы жок болуп кетти. Жок болуп кетип издеп барсак, аялы отуруптур. Аялы жазып айтты. Биздин деген эмебиз, офисибиз Правдада, ушу Правда эмеде, алдагы каерде эле? Дордой плазада эмеси бар болчу, офиси бар болчу. Анын арендасын төлөй албай жабылып калды деп, соглашениенин баары ошол жакта калды деп, аялым мага бир соглашение берген, ал мына сумкамда жүрөт. Искендердин менден 100 000 алдым, кошунамдан 100 000 алдым, төлөп берем деген эмеси жүрөт, жана тил каты жүрөт. Баары бар менде. Соглашениялардын баары бар. Гүлнарадан алып келип алгам жүрөт үйдө. Ошентип атып меники 500 000 болгон, күйөө балам экөөбүздүкү биригип. Мен азыр аны инфляция менен төлөп беришке эме кылам. Анан буга чейин эмнеге айтып чыкпадыңыздар? Буга чейин 9 жылда аябай күттүңүздөр да, ошого биз таң калып келебиз да. Жок, эми айтып чыкканыбызга деген эле момунтип эле келет күткүлө. Жолдон биринчиден пандемия дешти, пандемияда отуруп калдык кой эми. Анан кийин тигиреки эмеде жүрөт, Дубайда жүрөт, документ бүтүрүп атат, Карам Бүркүтүн айтат, Фатырас Ташрахбили дейби айланайын, бирбелерин айтат. Ошентип атып эле анан күтө бердик да, үзүлбөгөн үмүт болуп күтө бердик. Анан эң акырында мына былтыркы 25-жылы январда взносуңарды айткыла, кимге канча акча аласыңар деди. Ага деле чогулттум, мына ал документтер менин колумда жүрөт. Мен азыр терге унутуп келиптирмин. Көрсөтүп койсом деле болмок экен. Эмнеге чогулттуңар? Дагы самолетко чогултканмындай, тиге чогулттуңар. Ошо экини минтип, дагы 2 000, 3 000 бергендерибизди айтпай эле коелук. Кокуй тигиреки, андан кийин ошо Искендер кетип калгандан кийин жана Муратбек Кеңешбекович деген пайда болду. Ал баратат, документ алып баратат деп сүрөттөрүн салат. Кокуй самолетко билет алыш керек. Кокуй тиякта иш бүтпөй атат. Баары тең взнос төлөш керек деп эле биз аны ала берди де 2 000 деп бердик, 3 000 деп бердик, 5 000 деп бердик. Деги эле кургаткан жок, ат тесегин кургаткан жок. Сурап эле атты, берип эле аттык. Бири-бирибизди колдоп коебуз. Мүнтүп эле баш көтөрүп чыксак эле бирөө чыгат, кой акча тиген тынчтыкты сүйөт, унчукпай отургула, келет, мүнтет. Ушунча жыл күтүп жүрө бердик, эми жылдын өткөнүн билбей калыптырбыз. Эми көзүбүз эми жетти айланып кетейин. Көрсө деген бул жөн эле бир болбогон неме экен да. Абут жөнүндө ушакты уксак бир укмуш. Баки убагында эле качып кеткен дешет, Побекте дешет. Ошондон бери көп жылдан бери Турцияда турбайбы? Бул 2003-жылы кеткен дейт. Ошол мондай неме болгон деле ошол жактан бул семьясына келбеген ошол жакта. Биз неме угушубузга караганда бул өзүнүн бизнесин кылып жүрөбү, не кылып, болбосо бизден акча алып атып эле. Биз бир эле Талас району эмес, бүт республика боюнча ошо андан көп, көлү мындан көп, бардык жакта бар экен да. Бизге айтып мактанчыда 10 000 киши бар, бизде 10 000 киши бар деп. 10 000ден да көп окшойбуз. Эми ошонун баарын тең метөрүң. Эми 5200 ошону айтып атпайсыңбы? Көз айтып атпай 5200 деп. Ошентип атат. Эми ошолордун баарын тең бул биздин акчаларыбыз менен эле жашап келди да бул, жашап келди. Жана Искендер деген келип алганда айткан, Абытка 100 000 срочно керек болуп атат. Мен ошондо айттым, Искендер берчи мага телефонун. Абыттын өзүнө чыгайын деп мен өзүнө чыктым. Чыксам айтты, ооба, алганым рас. Ооба, мага акча керек болуп алдым. Эми муну деген эме, сиз мага 100 000 берсеңиз, мен сизге 4 соглашениянын акчасын берем деп Абыт өзүнүн оозу менен айткан. Андан бери көп жыл болду. Эми звонить этсек, кыйкырышат. Эмне болуп атасыңар деп кайра бизди адам ордуна көрбөй калышты азырчы. Азыр эмне болот? Мына 2 жумадан бери чыгып атат. Эмне деп атат азыр? Эмне деп коркуттуңар? Эмне деп коркутканын эми медиа групп деген группа өзүнчө болчу, бизди андан чыгарып салды. Анан уккандар ортодогулар айтып атышат, коркутуп атат, минтип атат деп, анан кийин именно өзүбүзгө мындай по личному эчтекесин уккан жокпуз. Бирок жанагыдай эле чоң сүйлөп атат деп айтып атышат. Аны бизге жөнөтүп коюп атат. Ортодон угуп атабыз, жана силер деле уккан турбайсыңар. Ошо сөздөр. Анан бизде деген тетигиреки бир аксакалыбыз келип баштап Покровкага эме кылганбыз. Сотко берип деп биз списагыбызды. Анан биз бара алсак, биз берге жазып келдик азыр подушкам экөөбүз. Азыр башкы төргө кызмат сууга жаздыңыздар. Ооба, ошо жанагы эмеге жазып келдик. Жазып келди, ал айтты өзүнүн поместье жительствого кетет, оң эң күчүнө кирет деп бизге эмесин берди, квартиратын баарын берди. Анан сот башталса, барып катышасыңар. Тергөөчүлөр өздөрү терет, ошондо айтасыңар эмне кылган деп. Самый главный мен Гүлнара, Искендер касиет үчүп алган менден. Ким биринчи, эң биринчиден алган ким?
Эң биринчи Покровкада жүрүп салганыбызда мен 50 миңди 25 миңди өзүмө, 25 миңди абысыныма деп 50 миңди мен ошонун компаньон деген банктан Покровкадан Абдрахманова Касиетке салгам. Анын деле эмеси андан бери 7 жыл өтүптүр, каякта калганын билбей калдым уже. Компаньондон салгам, Покровканын өзүнөн компаньон банктан 50 миңди ошого салгам. Андан калганын бүт от руки алышкан булар. Искендер дагы үйгө келчи, сакалын мондай коелу айланайын балам, алдап кетпесин. Ой, эми иншалла ушундай иш болгон атса, эже, тим эле сизди бир укмуш кылабыз, тим эле үйүңүздү дворец кылабыз, тим эле сизге а дегенде беребиз дешти да. Анан мен дардалактап бере бериптирмин да. Ошону ишенесиң балам. Тырнактай чайканам бар эле ошону күнү түн иштетип атып бергем ошол акчанын баарын. Мен бирөөнүн акчасын урдап алып, же болбосо министрдин эмеси эмесмин. Ошону өзүмдүн мээнетим менен күн түн иштеп атып төккөм ошонун баарын тең. Балдарым деле урушушту кийин угуп алып, мамам эмне кылдың деп, мен болот балам. Бир баламды ошо 2018-жылы атабыз кайтыш болгондо келген, ошондо келип 5 жыл кармадым. Балам, мына болот, жыргайбыз экөөбүз. Балам, ана болот, кетпе, жыргайбыз деп атып, мына мурдагы 2-3 жыл эле мурун кетти. Андан көрө ошондо кеткенде эмгиче бутунан туруп алмак экен. Балдарды да эме кылдым. Жолунан тостум да. Укмуш акчалабыз дей берип. Ошентип алдандык балам. Өзүн сартыңыздан киши киргизген жоксуз. Киргизгенде жалаң балдарымды киргиздим, абысыным киргиздим. Балдарыңыз, күйөө балаңыз. Ошолор эле. Ошолор өзүмдүн эле бала чакам, ошонун ичиндегисин көбүн мен өзүм бергем. Тиги кызыма деле өзүм төлөп, бу кызыма деле өзүм төлөп. Бир гана күйөө балам өзү берген, ошо 75 миңди. Аны дагы, балам келген атты дагы алып алсаңчы, тигиндей болот экен. Тим эле жаман ойсто 50 миң жетпейт деп, 100 миң жетпейт деп, 150 миңге жазылып жыргабадыкпы барынан да. Жок акталарга сүйүнүп, байыганыбызды айтпа, үй истегенибизди айтпа кыдырып, тим эле сарай истегенибизди айтпа, сонун байыбадыкпы байыганда да. Көрсө бизге лапшаны бышырып илсе да турмак экен, бышырбай илсе сым түшүп калбадыбы. Эмне гана кылды, эми көп эме кылбайын, эми бул подружкам да көйбөй. Сиз канча салдыңыз, эмне болуп алдыңыз, кимди алдыңыз? Мен деле ушундай эле неме Покровкада иштеп жүргөм ал учурда, мектепте. Гүлнар экөөбүз бир мектепте иштеп жүргөн учурлар болду. Анан кийин ошол Гүлнар жолугуп айтты, эже ушундай акча келатат. Бизден 1-2 айлык менен эч кандай бизнес кура албайт экенбиз. Ушундай аут деген чыккан, инвестиция тартып атат. Аут бул эми башында ауттун Кундубай деген Казакстан жеринде ауттун атасы алтын концернинде иштеген экен, комбинатта. Анан ошо учурда айлыгын бере албай, ал векселин берген экен. Ал векселдери миллиардтаган доллар болот имиш да, азыр сатса. Мына бизди ошол жол менен алдады да. Ошого биз аябай алданып калдык. Эми баягы бирдекеде көрбөгөнбүз да, союз жаңгылады, элдердин баары көз ачылбай турган учур. Анан кийин ошо мектепте грамотный болуп, директор школ болуп иштеп жүрсөк, тиги завучум келип алып айтып атса, аны ишенет экенсиң да, кантип эле ушул кыз мени алдап калсын деп. Эже ушундай 50 миң төксөңүз, сом менен сизге 25 миң төксөңүз, сом менен сизге 50 миң доллар берет экен. Дегенде биз тим эле эсептеп мен 350 миң төктүм. Балдарым Бишкектен там алам деп турган акчасынан уурдап туруп төктүм да. Анан кийин балдарыман уурдап төктүм. Эми мен балдарыма жамандык каалап төккөн жокмун. Мен огош бетер көбөйтүп туруп балдарыма бир зыңгыраган чоңураак там алып берсем деген ой менен төктүм. Бизнес жасайбыз деди балдар. Ошол бизнесин чоңойтсокпу деп төктүм, конечно. Ар ким өзүнүн келечеги, балдардын келечеги деп далбастайт эмеспи эне болгону. Эми мына ошодон бери 8 жыл өтүп кетти. Балдар мына Кана апа келатканы шылдыңга айланып калды балдардын астына. Жомок. Кана апа, апамдын акчасы келатат, эми кандай болот, эми аны каяка батырабыз? Даже тамаша кылып бизди жерди казып туруп акчасын салып койсокпу апамдын деп да бизди шылдыңдап жүрдү балдарыбыз. Мына ошентип картайган сайын балдардын шылдыңына илиндик, анткени балдар баягы аракети күчтүү экен, өздөрүнүн немесин, жумушун өздөрү жасашып, азыр Кудайга шүгүр иштери бар, үйлөрү деле бар. Баягы биздин акчабыз жерге көмүлүп бүтпөйт да, келбейт да, жерге көмүлүп бүтпөйт. Ошо менен ушундай ыза болдук да, сөздүн кыскасы. Балдар, биз ыза болгонубуздан келип атабыз. Биз ошол бирөөнү каматып өрип,
ошо координатор Гүлнарды каматып берсек, аутты жаман кылып жиберсек деген ой менен келип аткан жокпуз. Муну ким башын баштаса да ал өзү билет ким баштап, ким төштөгөнүн, ким биздин акчабызды жегенин, ким ал ошо учурда пайдаланганын. Алар өздөрү билет. Биз көзүбүз менен көргөн жокпуз аны. Биз эч нерсе деп айта албайбыз. Мен көрдүм тиги мындай иш кылып атат, аут мындай ишти жазып атыптыр, Турцияга барыптыр деп айта албайбыз. Анткени көрбөйбүз. А биздин жаныбызда Гүлнар деле бизнес кылып атат, окуй жыргап атат деп аны деле көргөн жокпуз. Ал деле бизде эле болуп жүрөт. Бирок аны тигилер жумшады, а тиги келип туруп бизге окшогон өздөрүнүн тааныштарынан акча төктүрүп, ошону менен мен 350 миңге эми килейген там келмек ошол учурда Бишкектен. Жакшынакай времянка, или бир однокомнатный болсо да квартира келмек. А мынакей балдарым ошол акча эч нерсеге жарабай. Эми апа биз өзүбүз үйлөрүбүздү алып алдык, эми сиздин акчаңыз келсе, только жерди казып эле көмүш керек болуп калды, сактап деп тамаша кылып бизди шылдыңдай турган болду. Балдарды бизнеске жардам беребиз деп балдардын шылдыңынан калдык. Ошол бизге обидно картайганда. Эми биз мындай деп чечтик. Биз уже пайгамбар жашынан ашып калдык. 63төн ашып 67-68ге кетип калдык. Эми ушу Аут аксакалдын ошол Кундубайдагы акчасын жаштарга бере берсин. Менин балдарым деле жаш болуп албай эле койсун. Биз деле алгыбыз келбей калды. Эми ошо мен 350 миң төксөм, азыркы инфляция менен 4 эсе көбөйткөндө деле 1 эсеси калып калат. Мейли, мен пейлимди өтө койбой 4 эсе эле көбөйтүп инфляция менен акчамды кайтарган күндө 1.400.000 сом акчамды кайтарып берсин. Мен бизнес жазбай эле койдум. Балдарым ауттун акчасын алып карызга батпай эле койсун. Ошол өзүбүздүн акчабызды кайтарып алып келип берсин 1.400.000ге. Мен ошого ыраазымын. Эч кимиси камалбай эле койсун, эч кимиси жамандык көрбөй эле койсун. Биздин акчабызды берсин. Биз балдардын акчасын өздөрүнүн колуна тапшырайык дагы. Тынч карлыгыбызды сүрүп, тынч өлөйүк да. Ошо элдин баарын карызга батырбай. Биз ошон үчүн эле келдик. Эч кимге жамандык каалап келген жокпуз. Ошондой. Сиздин артыңыздардан да көп кишилер кирди же өзүңүз ошо? Жок, мен ошо өзүмдү эле киргиздим, анан жөн жүргөн жокмун менчи. Тегерек четимдеги немелерди айттым, классташтарды. Же болбосо дагы бир тууган уруктарыма да айттым эле, алар дагы киришти. Ал менин акчама кирген жок. Мен айттым, өзүңөр киресиңерби, киргиле, кирбесеңер мени күнөөлөгүлө кийин дедим. Алар да киришип аткан, бирок ким канчага киргенин билбейм. Бирок өтө эле көп адамдар киришти. Биздин эле кичинекей эле Покровка айылынан. Анан мына ауттун оозунан эми угуп атабыз, аут деген кишини деле көрбөптүрбүз. Үнүн угуп калабыз. Мына кайрылуу жазап, өзүнчө бир концерн байскердинин президенти деп алат өзүн. Мына кече болсо кайрылуусунда бизди коркутуптур, ким мага бут тозуп, неме сотко бере турган болсо, же болбосо интервью бере турган болсо, мен сотко берем, мен аны менен соттошом деп бизди коркутуп атат. Бизди аксакал, сиз бизди коркутуп аябай ушулга чейин 8 жыл коркутуп келдиңиз. Биз коен эмеспиз. Эми биз деле пайгамбар жашынан өтүп, биз деле сиз бара турган жака биз деле дайындалып калдык. Сиз го намаз окуп, аппак бешикке чыгайын деп баратабыз. Биз кайка барсак да буйруган жерине туш болорбуз. Сизди биз коркутуп жамандык каалап аткан жокпуз. Сиз да бизди коркутуп, убара кылып, убара болбоңуз. Биз сизден коркпойбуз. Сиз эч кимди коркутуп уят болбоңуз картайганда. Татынакай болуп, биздин акчабызды 1.400.000 балдардын акчасын кайтарыңыз. Мен берип коеюн. Сиз анан кайка барасыз, бешикке барып отуруп аласызбы? Ал менин ишим эмес. Ошону айтайын дедим. Ошол эле. Эми кошумчасы ошол, бул ыргал айткандай меники 500 миң болсо, бул менин эсебим боюнча 2 миллион го меники деле. Мен дагы ошо балдар кыздарымдын доля эменен бүттүгүн ичип жегендердин баарын неме кылгам. Антимикке мен биздикин кайрып койсун. Чын бул айткандай аларды түрмөгө жатабы, бизден кийин биз бир эле биз эмес, толтура кишилер бар. Эми анын кечиргени болот, кечирбегени болот. 5200. Анан ал жагын өздөрү билет да. Өздөрү билет. Эми уж биздин эмебиз менен жашап келишти да булар. Жашап келишти. Азыр эми мен шаарда жашайм, буда шаарда жашайт, Покровка жашагандар айтып атат. Гүлнар атым эле кийбегенди кийип, ичпегенди ичип, баняны салдырып, чалкалап басып калган дейт. Бирөөлөр айтып атат, буга тигирик инвестиция болбосо дагы жана айлыгын, байлыгын төлөп турат болуш керек деп атат. Эми аны биз билбейбиз.
Биздин акча угабыз, биз көргөн Биз жокпуз. билбейбиз аны. Анан покровкалыктар айтып атат, эми деле ошо эметчи аделе эметип атат. Баягы курман айтты дагы өзүнүн группасына чыгып атат, минтет. Эми тынч эле отуруп турбайсыңар, эмне болуп баратасыңар? Акча келейин деп калганда ызы чыгарып, эмне кылып аласыңар силер деп атат аделе. Аделе ошентип атат. Арыз жаздыңар да эми ошол чакырып сурап берет. Эми ал арыз жазганда барып Көрсөттүңөр да Гүлнара деген жо эми бизде деген бүгүнкү жаздырганыбызды жөн эле арыз жаздырып тергөөчүгө объяснитель бересиңер деп койду. Биз арыз гана таштап койдук ошо. Эми анан кийин тергөөчүнүн өзүнө баарын түшүндүрүп Эч кимдин айтасыңар атын деп. атаган жокпуз. Ататкан жок. Эми ал тергөөчү өзү тергөө алат да. Алар өздөрүнүн ишин кылат. Биз өзүбүз билдирдик да. Эми буларды деген Сиздер молда ошол мындай түшүндүңүздөр ошол бул баш кечиге алданганыңарды. Өтө катуу түшүндүк. эми түшүнмөп түшүндүм элеби? Ичибиз күйөт. Айтпа. Ошол убактагы акчаларды андан көрүп балдарыбызга берип койсок, жоктон эле жер алып берип койсом деле үй салып алмак экен ошондо деген 4000, 5000 ашып кетсе 10.000ге жер алып аткан убактар болчу ошол убакта. Бишкекте. Азыр мына биздин Ошол убакта менин кызым жер алды 4,5 азыр авторынокнасында. Глейти үй салып алды. Ошондо деле ошол акчаны мен ошо дагы кызыма алып берип койсом болмок да. Ошонун баарын байытам силерди, байытам дей берип мына. уят болдук. Айтат, мама жаш баланын ишин кыласың деп, бир балам бар шылдыңдайт бул айтканда. Мама качан байыбыз? Качан особняктарды алабыз? Качан бука багабыз дейт. Шылдың болуп отурабыз азыр. Ошо эле биздин айтарыбыз. Кайрат. Рахмат силерге. Сиздерге рахмат келип ачык айтып бергениңиздерге. Ошол жакшы болду, ошол салган акчаңыздар кайтып калсын деп. Ошол эле биздин тилегибиз деле.